Фабула гезит беттеринде басылып чыккан макалалар менен тааныштырып, эфирде басма сөзгө баяндама салмаксыздарбы? Алгач узаган жума ичинде интернет сайттарында жарык көргөн маалыматтардын кыскача бөлүгүнө көңүлүңүздөрдү бурабыз. 7 май дүйшөмбү саясатта 10% деген каймана ысымга ээ болуп келген экс-премьер-министр Жантөрө Сатыбалдиев жергиликтүү ММКлардын бирине маек берип сөз арасында. Парламентке келген депутаттардын көпчүлүгү бизнестен келген балдар. Алар иштерин ар кандай жолдор менен бүтүрүп көнгөн. Базардан келгендер баарын өзүндөй ойлой берет экен деп айтыптыр. Күтүүсүздөн парламентти бөйрөк тушка ургандай эле болуптур. Жантөрө мырза жылаандын куйругун басып алган жокпу? Андай сөз айтаарда ойлонушу керек эле. Эми буга биздин парламент эмне деп жооп берер экен. 8 май шейшембе бир кездери Аскар Акаевдин арааны жүрүп турган убакта анын аспиранты Кубанычбек Жумалиевдин адам башын айланткан карьералык секириктерин кимдер билбейт. 1990-жылдары Аскар Акаев бийликке келгени Кубанычбек Мырзабекович 2000-жылга чейин жыл айланбай колкап алмаштыргандай улам бир кызмат алмаштырып турганын эстедиңерби? 1996-1998-жылдары президенттик администрацияны жетектеген бул инсанды Аскар Акаев премьер-министрликке сунуштаган. Парламент депутаттары анын талапкерлигин кош колдоп колдогону менен Кубанычбек Мырзабекович өлкө тарыхында кыска аралыкта өкмөттү жетектеген, келгенинен кеткени бат, саны бар, сапаты жок премьерлердин бири болуп калгандыгы менен белгилүү. 9 май шаршембе Бишкек мэри Албек Ибраимовдун 9000 сомдук көчөттөрү өнбөй эле четинен куурап өлүп жатканы белгилүү болду. Кайран гана кумга сиңген миллиондогон каражат чоңдордун кулкунуна куюлуп кетти. Өкмөт башчы Мухаммедкалый Абулгазиев Албек Ибраимовду кабыл алганда кымбат көчөттөрдүн олтургузулушу, жабылган көчөлөр боюнча маселеге көңүл буруп жатты эле. Мынча болгон соң ошол көчөттөрдөн кабар алып, бир сыйра текшерип чыкса, 500 сомдук көчөттү 9000 сомго айланткан шылуундардын абийирлери ачылат эле. Куураган көчөттөрдү көргөн Албек эмне деген шылтоо айтмак, уккан көргөнгө кызык болот эле да. 10 май бейшембе учурда эл тарабынан эң чоң нааразычылык жараткан жогорку кеңештин депутаттары болуп саналат. Интригадан башка кылаар иштери жок. Чөнтөк парламентке айланышканы качан? Экс-премьер-министр аларды саясий өлүктөр деди эле. Андан дагы мурдагы премьер-министр Жантөрө Сатыбалдиев базарчылар деди. Ушундай сөздү угуп элге жек көрүндү болгондон көрө ичери акылдашып тарап эле кетишкендери оң болуп турат го. 11 май жума өзүн кудай сезип алган жетекчилер Кыргызстанда гана кездешет. Андыктан аларды кызыл китепке киргизиш керек деп ойлоп турабыз. Дегеним өлкөбүздүн ветеринария жана фитосанитария тармагын жетектеп олтурган Калысбек Жумаканов аттуу эр-кул бар. Жумаканов аталган тармакты алдыга сүйрөгөндүн ордуна ашмалтайын чыгарып бүттү. Тамак аштан уулангандар, мал жандардагы жугуштуу оорулар бул кишини ойлондурбайт окшойт. Же уруп да ойнобойбу? Айтор ал жетектегени бул тармакта өсүш байкалган жок. Кыскасы ташпакка минген кейипте иш алып барган Жумаканов тагдырдын эрке баласы болдубу? Же Жумакановдун колдогон кочосу чоңбу? Алгач Фабула гезитинин номер 32 санындагы макалаларга көңүлүңүздөрдү бурабыз. Алтын темир деп атын коюп, Кытайга темир ташып байып, анысы токтогондо базар бизнесине аралашып, иши жүрбөй калганда акча алмаштыруучу жай ачып, ал ортодо цемент заводун ишке киргизип, бирде Тико, бирде джип машина мине калып, саясатта ар кайсы партияга барып жүрүп, кечинде ишкер, экс-депутат Рустам Аманов менен жер талаш бизнеске, мергенчилик бизнеске, белгилүү кикбоксер маркум Руслан Абасовдун кумири, спорт бизнеске аралашып жүргөн кикбоксчулардын тренери Асол Молдахматованын биринчи күйөөсү Александр Воинов жер бизнестерине шектелип УКМКнын абагына камалды. Азырынча УКМК тергөө кызыкчылыгы үчүн деп толук маалымат бере элек. Бирок биздеги маалыматтар боюнча шектүү бизнестерде талаштары бар экенин эшиткенбиз. Жогорку кеңештин теңинен көбү 1-2, 2-4 кылган алып сатар өңкөй кызыл кулак бизнесмендер экени баарына маалым. Албетте анан алар элдин, өлкөнүн кызыкчылыгынан мурда өзүлөрүнүн жеке керт баштарынын мүдөлөрүн жогору коюшары бештен белгилүү эмеспи. Бул жагдайды мамлекеттин кызыкчылыгына байланышкан маселеге келгенде теңирден тескери кеткен жоруктары менен дилдеп келишет. Мына жогорку кеңештин депутаты Максат Сабиров Ысык көлдүн жээгине курула турган пансионаттар жээктен 300 метр алыс болсун деген мыйзам долбоорун өткөрө албай жатат. Буга көл жээгинде пансионаттары бар жалаң соодагер депутаттар мыйзамга каршы чыгып, тоскоолдук жаратып келишет. Буларга көлдүн тазалыгы эмес, акча пайда табуу кызык. Экотех инспекциянын жетекчиси Канат Муратбеков жакынкы арада кызматынан кетет.
Муратбеков азыркы тапта саясий кырдаалдын курмандыгы болгону калыптыр. Негизи эле буга чейин учурдагы президент Сооронбай Жээнбеков өкмөт башчысы болуп турганда эле ымаласы жакшы эместиги айтылып жүрчү. Ошол себептен уламбы президенттик шайлоодо Өмүрбек Бабановго иштегени каңкууланган. Эми ошол кылыгынын кедергисин тартканы турат. Шайлоодон кийин жаңы командага чоочун катары саналып, өгөйлөнгөн мамилеге дуушар болуп, өзүн жаман сезип келген Канат мырза кызматтан кетти. Ордуна кыргыз көмүрдүн жетекчиси Жолдошбек Жунушев келиши мүмкүн экени кеп болуп жатат. Ачык саясат гезитинин 16 санында премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиевдин пиарщиктери Ошко болгон сапарында катардагы рейс менен учуп барганы тууралуу чоң пиар жасашкан. Карап көрсөк, буга чейинки премьер-министрлердин баарысы эле катардагы рейс менен учуп жүрүшкөн экен түштүккө. Мейли эми Мукан мырза катардагы рейс менен Ошко учуп барыптыр дейли. Бирок катардагы рейс менен учуп барганына жараша тигил жактан деле областтык администрациянын унааларына түшүп, аймактарды кыдырса болмокта. Бишкектен кымбат баалуу джиптерин картеж алдырган эмнеси. Ал жол тандабастар өзгөндө кырсыкка учурады. Артык кылабыз деп тыртык кылган эмнеси. Бишкектен түштүккө картежин алдырган эмнеси. Ошол да жөнөкөйлүкпү. Мукан мырза айланасындагылардан абайлабаса, алар анга түртүү ийишет ушинтип. Кеңешти да берчү кишилер бериш керек. Жеңил пиар жасайм деп арты аңырайып ачылып калды. Уят эле, Абылгазиевдин мынчалык жел өпкөлүгү жок эле. Кошоматчылар башын айланткан кочамасы. Ошол себептүү сак болуусу абзел. Мыйзамдагы уру Камчы Көлбаев апасы Мая Көлбаеванын 70 жылдык тоюн берди Ысык көлдө. Ал тойдо бир топ саясатчылар чакырылып, төрдүн көркү болушкан. Анда жогорку кеңештин депутаты Акылбек Жапаровду да көрүүгө болот. Мамлекет башчы Сооронбай Жээнбеков уюшкан кылмыштуулукка каршы күрөшүүгө бел байлап жатса, Акылбек Жапаровго окшогон депутаттардын жоругун кантебиз я? Саясат менен криминалдын байланышы өтө коркунучтуу жагдай экенин Бакиевдин бийлиги далилдеп бербеди беле. Сооронбай Жээнбеков Ысык көлдөгү уюшкан кылмыштуу топко каршы иш-аракеттер башталганын жергиликтүү тургундар менен болгон жолугушууда билдириптир. Бул маселе тууралуу ИИМ министри Кашкар Жунушалиевге тапшырма бергенин, жергиликтүү тургундар бир гана мамлекеттик органдарга гана баш ийиши керектигин, бизнести эркин жасай беришин баса белгилеп айтыптыр. Бул тууралуу биз өздүк булактардан угуп калдык. Ал эми президенттин басма сөз кызматы жергиликтүү ОПГ боюнча президенттин билдирүүсүн жалпы элге жарыя кылган эмес. Уюшкан кылмыштуу топ боюнча маселе абдан таасирдүү. Ошол себептүү президенттин билдирүүсү өтө маанилүү. Бишкек шаардык милициясында ардагерлердин абалы чатак болуп жатыптыр. Бир топ мыйзам бузуу фактылары бар экен. Ичара тирешүүлөр күч алып, араздашуулар орун алыптыр. Ардактуу эс алууда жүргөн ардагерлердин ынтымагы бузулуп, анан калса каржылык мыйзам бузуулар катталганын кандай түшүнсөк болот. Мына ушул боюнча тиешелүү органдарга арыз менен кайрылган ардагерлер да бар экен. Албетте бул абдан терс көрүнүш. Колубузга бир топ маалымат келип түштү. Бирок аксакалдардын абийирин ачуудан тартынып уялдык. Түшүнбөстүк болсо кечиришип, бир пикирге келишет чыгаар, күтө туралычы. Ал эми де факто гезитинин 18 санында бүтүндөй бир мамлекетти алдап, анын башчыларын байпактай гана алмаштырган ааламда бир гана компания бар. Ал Кумтөр деген кенди ичип жеп аткан компания. Анығында Кумтөр компаниясы кайсыл бийлик келбесин, тилин таап, өз иштерин аткарууга болгон аракетин жумшайт. Айрым учурларда алардын талабын аткарбаган өкмөт болсо аны таратып жок кылып да жиберет. Бирок кылып жаткан кылыктар үчүн бир да жолу жоопкерчилик тарткан эмес. Эл үчүн болбогон бир суманы төлөп коюшат да өздөрү каймагын калпып, билген аталаны чала беришет. Бирок баардык нерсенин чеги болот эмеспи? Андыктан Кумтөргө карата Кыргызстан кескин чара көрүп, алардын ааламдык аферасына чекит коюшу керек. Буга мезгилде бышып жетти. Профсоюздар уюмуна таандык болгон Достук деген мейманканасын бир нече жылдан бери Жанадил Абдрахманов деген эргул өз менчигинде калчап, билгенин жасап, өтүгүн төргө илип келе жатканы маалым. Өлкөдө 5 президент алмашса да, ал өз ордунан жамбашын козгобой тымпыйып жатышынын себеби эмнеде? ММКларда анын бир айлык маянасы $20,000 деген сөз тараганына көп болду. Бирок ага Абдрахманов ак же көк деп үн каткан жок. Демек айтылган сөздөр чынбы? Андай болсо чоң суммадагы айлыкты буга ким коюп берди? Достук мейманканасы элдин эсебинде турган эң ири кирешелүү мейманкана болуп саналат. Ош шаарынын мурдагы вице-мэри Айтылуу Алымжан Байгазаков эсеп палатасынын аудиторлугуна талапкерлиги жактырылды.
Ош шаарында иштеп жүргөндө жөө жүргүнчүлөргө асма көпүрө куруш керектен башканы айта албаган Алымжан мырза жаңы кызматында кандай иштейт көрө жаталы. Арина, аудитор дегенде эле акча эске түшөт эмеспи? Андыктан Алымжан мырза жакынкы күндөрү бармагын жалап атса, анда эле май кармаптыр деп түшүнөт окшойбуз да. Сиздер басма сөз беттериндеги акыркы макалаларга ортоктош болдуңуздар. Көңүл бурганыңыздар үчүн ыраазычылык. Дем алыш күнүңүздөр көңүлдүү өтсүн. Саламатта туруңуздар.